Bir аптадан кийин Кыргызстанда жол эрежесин бузган айдоочуларга мурдага салыштырмалуу күчөтүлгөн чаралар колдонула баштайт. Буга чейин мас абалында рулга отурган айдоочулар 17.500 сом айыпка жыгылчу. Эми алардын айдоочулук күбөлүгү 1 жылга чейин алынат. Бул жорук дагы кайталанса, автоунаасы айыпкороого токтотулуп 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажырайт. Буга чейин билесиздер, мас абалында автоунаа каражатын айдап, бирок өзүнүн мастыгын текшерүүдөн, өтүүдөн баш тарткан учурда аларга 17.500 сом өлчөмүндө айыппул салынса, бүгүнкү күндө бул 3 суткалык камакка алмашып атат. Жана мастык аныкталган учурда 1 жылга айдоо укугунан ажыратылып атат. Жаң талаптарда 3 жолу олуттуу эреже бузган айдоочулар кайра сынак тапшырууга жөнөтүлөөрү көрсөтүлгөн. 8 марттан тарта күчүнө кире турган мыйзамдагы айрым өзгөртүүлөр төмөнкүлөр. Жол чырактын кызыл жарыгына өтүп кетүү жана тротуарда жүрүү үчүн айыппул эми 5000 сомду түзөт. Саатына 40-60 чакырым белгиленген жерден ылдамдыкты ашырса 7500 сом. Ал эми карама-каршы тилкеге чыгып эреже бузса 15000 сом. Автобей баштык үчүн 15000 сом айып каралган. Эгерде ал кайталанса, айдоочу 6 айга унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Ал эми унаа башкарууга таптакыр укугу жок жаран мас абалында унаа башкарса мындан ары 3 суткага камак алынат. Эгерде айдоочу 1 жылда 3 жолу эреже бузса, кайра экзамен тапшырат. Айдоочу унаасын жасалма номер тагып айдаса 20000 сом айып каралган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы катаал чаралар көрүлө баштаса, жол кырсыктары азаят деген ишенимде. Себеби жол кырсыктардын келип чыгуусуна талдоо жүргүзүүдө буга 90-95% айдоочулар күнөөлүү экени белгилүү болгон. Айдоочулар болсо эреже бузууну талапка жооп бербеген жолдорго жана жол белгилеринин иретсиздигине шылташат. Пробка болуп атканда стоп линияны бастың, ал штрафка түшөт. Себеби пробка болуп атканда айла жок, өтөсүң ошо кызыл стоп линияны. Жанагы штрафтар тоже абдан эле кымбат. Биздин жашоо турмушка өтө эле кымбат. 15000 айлык деген каяктан кантип штраф төлөбөйсүз? Төлөбөйсүз го, төлөбөйт го киши. Любой дыхан ошо сүт менен жашап атпайбы? Биринчи жана жолдордогучу, разметкаларды оңдоп, чийип, азыр бир эчтеке көрүнбөйт. Линияңда көрүнбөйт, стоп, пешоход переходта көрүнбөйт. Штрафынга макул эми. Штрафын анысына макул. Пересдача дегени, мисалы 3 эме болсо, 1 жылдын ичинде 1000 профессионал водитель болгон күнү деле бар эме болот болуш керек, нарушение. Кантип болбойт. Расмий маалыматтарга ылайык 2022 жылы өлкө аймагында 7040 жол кырсыгы катталып, 11049 жаран ар кандай жаракаттарды алган. Ал эми жол кырсыктарынын кесепетинен 690 жаран көз жумган. Адам өмүрү баарынан кымбат. Ошол себептен көп суммадагы айып төлөп же кырсыкка кабылбаш үчүн айдоочулар жол кыймылынын эрежелерин сакташы керек дешет адистер. Автандил Бактыбеков, Жумой Исманалиев, СТВ.